Баштан өткөн эротикалык окуя. Алыскы сапарга аттанып, рулду карыштыра кармап, бүтпөгөн узак жолдон көзүмдү албай келе жаттым. Курсагым ачка болсо да, убакытты кызганып жолдон токтоп, тамактангым келген жок. Газсыз мууздак суудан уурдап коюп, ашказанды алдап келе бердим. Капыстан күндөр жаңырат, күнөөсүз бирөө сагынат деп телефонум ырдап кирди. Карасам Жамал деген көңүлдөш жигитим чалып жатыптыр. Үнүмдү оңдой, тамагымды кырынып, жашыл баскычты бастым. Оу, кандайсың? Жакшы го, рахмат. Өзүң кандайсың? Чыдасы болот. Ошко келе жатасыңбы? Ооба, Караколго жетип калдым. Шашпай айда. Сагынып кеттим эле, сурап коеюн деп чалгам. Мен дагы сагындым. Макул дагы чалам. Абайлабай дагының. Давай. Телефонду өчүрүп, жанымдагы орундукка таштап коюп, кайрадан жолго үңүлдүм. Жамал менен өткөргөн кумарлуу түндөрүм көз алдыма тартыла түштү. Анын дене түзүлүшү өзгөчө жагымдуу эле. Кең далысы, бир аз түгү көкүрөгү, чыңалган булчуңдары, томпойгон жамбашы, түктүү жоон жана узун түз буттары. Делебем козголуп, батыраак жетип Жамалдын карылуу кучагына оронгум келип турду. Оң колум менен рулду кармап, сол колумду жан жериме сойлотуп жибердим. Көйнөктү түрүп салып, турсегимдин четинен сөөмөйүм менен ортоңку манжамды нымдашкан тишиме тыгып алдым. Кыңкыстау жергеним өзүм да сезбей калыпмын. Көптөн бери эркектин кучагында болбогон жаным кыйналып кеттим окшойт. Жолдун боюна машинаны токтотуп, желим бөтөлкөдөгү сууну алганча түшүп, колумду жууп, бетими чайкап өзүмө келе түштүм. Бир аз керилип, буту колду жазып, кайрадан жолго түштүм. Түн кирип, айлананы караңгылык каптап калган убакта шаарга кирип келдим. Үйгө келип дарбазаны ачып, машинаны киргизип, түз эле душка жөнөдүм. Кашайгансып суу токтоп калган экен, аргасыз уктоочу бөлмөгө кирип диванга куладым. Жолдон чаң болуп жүдөп келгенге уктай албай көөпкө жаттым. Анан чарчаганыманбы көзүм илинип кетиптир. Ойгонсом эшикте күн чайдай тийип, эшикте чак түш болуптур. Башым ооруп, ачка жаткандыктан денем жанчылып алсырап отурдум. Телефонду карасам, заряды өчүп калыптыр. Зарядка коюп эшикке чыктым. Душка барсам, суу дагы деле жок. Маанайым түшүп, шалдырай кухняга кирдим. Муздаткычты ачсам, качанга ачылган банкадагы салат көктөп кетиптир. Көк баскан сыр, анан эскирген кетчуптан башка эчтеке жок экен. Биринчи жуунуп, тамактанып албасам болбойт эле. Кайра телефонго кирип, заряддан үзбөй эле Жамалдын номерин тердим. 2 күдүк кеткенде эле анын жагымдуу үнү угулду. Жагдайды түшүндүрсөм, ал кийинип тур, деп телефонду койду. Тезеден өйдөрөөк көкүрөгү да бир аз ачыгыраак жайкы көйнөгүмдү кийдим. Чачымда кир болгондуктан таасырайтып түйүп алдым. Баняга керектүүлөрдү сумкага салыштырып күтүп олтуруп калдым. Жамал келери менен үйдү бекитип, кафеге барып курсакты камп айтканы жөнөдүк. Жамал отуруп мага кылчактап карап коет. Эмне мынча карадың? Деген суроомо тек гана жылмайып жооп берди. Уйгур ашканасына барып улагман заказ кылдык. Бирок 2 күндөн бери ачка болгондуктан аппетитим ачылбай, көп тамактана албадым. Экөөбүз көпкө сүйлөшүп олтурдук. Анан шашпай туруп, шаардын эң алдыңкы мончолорунун бирине бардык. Номерге кирип сүйлөшкөнчө чечинип жаттык. Жамал да сагынганынан көздөрү менин жылаңач денемден өтүп турду. Ага жылмая карап, чыдай тур, жуунуп алайын деп коюп, душка чайканып, парилкага кирдим. Тепшиге суу куюп алып, чөмүчтү кармап, артыма ал да кирди. Ысып турган таштарга суудан улам-улам чачып тердеп олтурдук. Душка чыгып дагы чайканып, кайра кирсем, Жамал тура калып кучактап өөп кирди. Парилкада ысыкта өөшө албай сыртка колунан тарттым. Душту агызып коюп, душтун астында жанталаша өөшүп турдук. Баш багып келе жаткан алигисе саныма тийип жатты. Ан сайын мен дүүлүгүп Жамалга чаптала бердим. Доолго такап туруп, бир бутуму бир аз көтөрүп, сыңкыйтып катып турган аспабын жан жериме тыгып алды. Деп онтоп алдым. Тарсылдатып уйкап жатып бат эле өтүрдү.
Мен да жаным жай ала душка чайканып алдым. Жамал белине чачыкты уруп суу алып келгени чыгып кеткенде жуунуп дагы парга кирдим. Эми кадимкидей тамактангым келип, аппетитим ачылып турду. Жамал келгенде айтсам ал дагы чыгып кетти. Тамак заказ кылып коюп, келип эле мени чыша кучактап, мойнуман, көкүрөгүмөн өпкүлөп, эмчектеримен алмак-салмак сургулап келди. Мен онтобанын бүт денесин сезгим келип, көзүм тунарып баратты. Дубалга каратып тоңкойтуп туруп, артымдан мыжыгып алып уруп кирди. Ар бир кирип чыккандан ырахат алып, мен акыштап да Жамалга жабынып да жаттым. Көп кечти бүткөндөн мени так көтөрүп, сырттагы чечимчүү бөлмөсүнө алып чыгып, столго чалкамайын жаткызып, талтайтып алып иштеп кирди. Ошондого ырахаттайтпы? Бир темпте оңтоп акыштап, Жамалдын эч эле бүтпөшүн дагы да терең киргизип, күчүнүн жетишинче катуу жасашын суранып, жалынып жаттым. Ан сайын ал алигисин түбүнө чейин тыгып, эсими оодарып жатты. Тарсылдатып жатып араң дегенде бүтүрдү. Ага удаа мен дагы бүт денем калтырап барып бүттүм. Экөөбүз тең катуу бакырып алдык. Туруп душкада чайканып жатсак, эшикти каккылап калышты. Тамак келиптир. Ысык куурдактан жеп, мууздак шорподон ичип сүйлөшүп отурдук. Тамактан өлүп, душка түшүп, кийинип жатканыбызда Жамал мага жакындап дагы бирди дегенсип калгыра баштады. Өзүм да каалап турган элем. Өбүшүп, кармалашып, бири бирибизге жагымдуу кыймылдарды кылып жатып, анын ийничегин дагы ойготтук. Бул ирет Жамал мени көтөрүп туруп дубалга такап киргизди. Керемет сезимдер болот экен. Ошол позада эле бүтүрдүк. Дагы бир сыйра чайканып анан мончодон чыктык. Үйгө жеткирип барып, коштошкубуз келбей, үйгө чогуу кирдик. Жолдон ала келген продуктыларды пакеттен чыгарып, муздаткычты толтуруп, чай коюп, варенье кошуп, печенье менен чай ичип сүйлөшүп отурдук. Бүгүн жатып калам деген сөзүнөн түнү бизди эмне күтүп турганын түшүндүм. Экөөлөп тамак жасадык, ужин кылдык, кино көрдүк. Түн бир окумда уктаганы спальняга кирдик. Диванга экөөбүз тең энеден туума жылаңачтанып жатып, чука шейшептин ичинде мемирей назиге өбүшүп кучакташып жаттык. Сандарыман кармалап келип, жан жериме кармалады. Клиторуман манжалар менен укалап кирди. Нымдашып даяр болуп калган эң назик, эң ысык жериме таштай катуу аспабын акырын киргизди. Диван сынып кетчүдөй болду го. Аңкылдап болбой калдым. Чалкыман бир аз иштеп, анан мени оодарып, көмкөрөмөн жаткырды. Мен тиземди бүгүп, көчүгүмдү такайра комтурдум. Жан башыман чаап коюп жасап жатты. Бир укмуш сезим денемди аралап өтүп, башым 3-4 секундага айланып барып, бакырып бүттүм. Мага удаа Жамал да жан башыма түртүп, белимден катуу кучактап түшүрдү. Салфеткага арчынып эле эсибизди алсырап жатып калдык. Тургубуз келбей жатып, экөөбүз тең уйкуга кетиппиз. Ойгонгондо Жамалдын булчуңдуу колдору белимен аяр кучактап жатыптыр. Эшикте күн эми уясынан чыгып келе жаткан экен.